Biz жашообуз урматтуу бир туугандар, адамдардын сөзүнө курбашыбыз керек. Эл өмүр бою айта берет да. Элдин баарын чыкырып, элдин баарына бирден төө жетелесең, айта жибин кошуп бербеди дейт да. Эл ушундай. Ошон үчүн элге жагам дебе, Кудайга жагам десең бактылуу болосуң. Кудайды ыраазы кыла аласың, элди ыраазы кыла албайсың. Эгерде сен Кудайды ыраазы кылсаң, Кудай Таалам аспанда периштелерге кабар берет. Периштелерим, мен Эшматты жакшы көрдүм. Силер дагы жакшы көргүлө дейт. Периштелер жакшы көрсө, адамдар айлашып жакшы көрөт, урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн адамдарга жаккың келсе, Кудайга жак, Кудай Таалам баарын сага жакшы көрдүрүп коет да. Адамдарга жакпайсың баары бир, жагам деген менен. Аялыңа дагы жакпайсың, атаңа дагы жакпайсың, эриңе дагы жакпайсың. Сен качан жагасың? Кудайга жакканда жагасың да. Атага качан жагабыз? Аллага жаккан болсок, Аллахтан атаңа кандай мамиле кыл дегенди үйрөнсөк, демек атабызга жагабыз деген сөз да. Ошон үчүн адамдардын ыраазылыгын эмес, Аллахтын ыраазы тапкан аракет кылсак, иншалла бизге